Кече президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн ККМ башчысы Камчыбек Ташиевди кызматтан алды. Бул элдин баары үчүн күтүүсүз болду. Көбү шок абалда калды. Эми бул өкмөттөн илгерки менин соратниктерим болгондуктан өз оюмду айта кетейин. Адегенде эсиңердеби, 2020 жылы 5 жыл мурда революция болуп, революциядан кийин революцияга чейин деле тиги ошол мен Кыргызстанды саска батырган, Кыргызстандын бутуна капкан болуп турган, мишет этип турган вор узаконие Камчы Көлбаевка каршы чыгып, анан Камчы Көлбаев чындыктын алдында чыгылап, мага кол салдыртып, артыман келтиртип, бандаларын жиберип, булар ошондой подлый катынча деп жинат да, чоңжор качан бетиме чыкчу эле. Келтирип көчөгө кетип бараткан артыман келип, эс тоодары чыгып кетишкен, билбей калгам, ким сабаган даже. Больницадан эсиме киргем. Анан ошондон бир жыл өтпөй өзүнүн таламаны талчуна ат өлтүрүштү. Кан коюп өлбөйт деген ошо да, өзүн ит аткандай атышты. Итке иттин өлүмү болду. Анан мен ошого сүйүнүп, ККМ башчысы Камчыбек Ташиевдин помощниктери аркылуу Камчыбек Ташиевге голосовой жиберем. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич, ушинтип мен Көлбаев деген каракчыдан таяк жеген боюнча калып калган жокмун, өчүмдү алып бердиңер десем, өчүңдү алып бердим, ыраазымын, ушинтип өлтүрүп бердиңер, ыраазымын деп СМС жиберейин десем, то есть голосовой WhatsApp'тан. Камчыбек Ташиев уже ыраазы болуп мага мондай бир пачка акча берип жибериптир. Ошол бизнесмен, бир бизнесмендер аркылуу берип жибериптир вознаграждение. Анан эми бу жерде мен эмне айтам? Камчыбек Ташиев же менин эрдигиме суктанды, болбосо ошо больницага кеткен чыгымдарын жабасын деди, айтор көп акча берип жүрдү, пачкалаган. Анан мен абдан ыраазы болуп калдым, ошо адамгерчиликтүү мыкты жигит экен, шар кеткен, шар жүргөн жигит турбай дедим. Андан кийин эле ошо баса кыстара кетчү нерсе, анан бу жерде азыр комментарий көп жазасыңар. Эмнеге ошо бизнесмен кайтып акча бердирет деп. Эмнеге Верховный соттун судьялары 1,5 миллион сомдон айлык алышат? Кайсы эмгек үчүн? Кайсы эмгек үчүн? 30 жыл бою ошо Көлбаевден коркуп отурган эмгектер үчүнбү? Шымдан ачып алгансып. Верховный соттун судьялары эмнеге ошо суроо бердиңер беле? А мен эмне? Эмгегим жокпу? Эмгегим жокпу? Менитим жокпу? Эмнеге ала албайм вознаграждение? Ошондой. Анан эми айта кетчү нерсе ошол. Андан кийин эле ошол подряд баарын талкуулады, Камчыбек Ташиев бүт окуяларды баарын талкуулады, чөгөлөттү, тизелетти, баарын көрдү, кесип суратты, баарын талкуулады, коррупция, материалдык баарын камады. 4 миллиард доллар кайтарып бериптир. 4 миллиард доллар кайтарып берди казынага. Айтмакчы, 2 жылдан бери мен ошо Минюстан регистрациядан өтүп, мен да мошенниктерди кармап атам, закондуу түрдө иштеп. Мен болсо ошо Кудай атоо окшоштон карасам, Аллахка атоо. ККМ 4 миллиард кайтарып берсе, мен 400 миллион сом кайтарып бериптирмин. Карапайым элге ошол. Өзүм легальный деятельством аркылуу. Мына ушу февралда 2 жыл болду, ровно ошо легалдуу иштеп атканыма. Жана ошошуп калдык. Бирок бир жаман жери ошол мошенник аферисттерде каякта аброй. Сен иттин аброюнан төмөн, сенин аброюң. Иттикенен төмөн, понимаете? Анан аброюма доо кетти деп милиция сотко көп кайрылды, көп барды милиция сотко. Ташиевне да, Жапаровна да кайрылып аттым кишилерин. Монтип атат, сактап калган моменттерден, милициялардан, могу эмелерден, соттордон. Бирөө да жардам берген жок. Что Ташиев да жардам берген жок, что Садыр Жапаров да жардам берген жок. Бул алардын эли честнысын билсет. Булар честный иштейт. Эч кимге булар звонок кылбайт. Өздөрү айткандай биз туугандарыбызды да куткарып калбайбыз дейт. Палесный удар. Вообще жардам беришкен жок. Бүт өзүм откус алса, отгрызался. Соттошуп, утусын утуруп, бирөөдөн утулуп да калдым соттон. Милицияга арсызгы баарын объяснение жасап, милицияда аякта келе сол отурган жок, аякта умный адамдар отурат, түшүнүп атат. Мошенник кайсы алдына арсызат. Яны жеп алган тиги болсо, документтерди жеп алган болсо, анан мунун баары мен эмнеге айтып атам? Бу жерден ошо Ташиев менен Жапаровдун эң слабый точкасы. Булар мамлекеттик идеология катары эле мошенничествого слабый көз карашта көз жумуп коюшту. Садыр Жапаров түрмөдө отурганда ушул Ташиев байкуш эле жүрдү. Качан көрсөң Садыр Жапаровдун ата энеси каза болгондо улуу ушу өкүр бакыр ыйлап жүргөндө Ташиев болду. Түрмөдөн биринчи чыгарып аласыз деп барганда чыгарбай коюштур. Садыр Жапаровду 20 революциядан кийин. Андан кийин ошо Ташиев талпа уюштуруп барып, миңдеген кишини уюштуруп барып чыгарып кеткен. Болбосо чыкмак эмес.
чыкмаган эмес Садыр Жапаров. Анан бул эмге енді унутпаңыз, Садыр Нуркожоевич өтө душмандашпагыла, если чындап эле ошого барсаңар, кереги жок. Экөөңөр ортоңордо мен Данекер катары ошо эки достун ортосунда экөөң 68 менен 69 раисине келебиз. Анан тиги ошол кереги жок. Өтө катуу кетпегиле. Мен Садыр Жапаровга берер кеңешим Капчыбек Ташиевди через парламент премьер-министр кылып койсоңор болот. Эмне болгондо да баары Аллахтан, баарын Аллах чечет. Камчы Көлбаев чечпейт. Камчы Ташиев да чечпейт. Садыр Жапаров да чечпейт эчтеке. Адамдардын тагдырын. Баарын Аллах чечет. Так что баарын Аллахтан деп күткүлө, белгиле. Мен пока айтар сөзүм ошол.